Бүткүл аламдын Раббиси мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, чексиз кудуреттин ээси Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Алхамдулилlah, мына ыйык умра сапарынан дагы келдик. Урматтуу мусулман бир туугандарым, аябай шашып келдик. Аябай кыжалат болуп келдик. Эмнеге десеңиздер, кыш жакындап атат. Кээ бир адамдар кышты күтүп аткан болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар кыш келе атат деп сүйүнүшү мүмкүн. Бирок ушундай муктаж болгон үй бүлөлөрүбүз кыш келерге жакын ушундай бир кыжалат болуп атышат. Эмнеге десеңиздер, урматтуу мусулман бир туугандарым, кышты билесиздер, суук болот. Ар бир адам ушундай бир жакшы шартта кышты тоскусу келет. Эми ушул мусулман бир туугандарыбыздын дагы тилебай максаттары орундалып калсын деп ошол ыйык Кабада дуа кылып келдик. Жалпы береше мусулман бир туугандарыбыздан ошол ыйык Кабанын алдына суранып келдик. Ушул кышка чейин 4 үйүбүздү бүтүрүп коелу деп. Ушул Уркай эжебизге салып аткан үйүбүз бул 18-чи үйүбүз. Кудай буйруса 17-чи үйүбүзгө эртең барып материалдарды алып, ички абделка иштерин баштайбыз иншалла. Ушул Жаулы айылынын тургундары дагы ушул жакшылыкка кайдыгер карабайлы, ушул коңшубуз дагы кышта жаңы үйгө кирип калсын, быйылкы кышты жаңы үйдө кыштасын деп жакшы бир тилек ой максат менен ар бир үйгө кирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшылыкка чакырып, Аллах Таалага чакырып, Аллах Таала менен мамилени оңдоп алалы, акыретибизди куруп алалы деген жакшы бир тилек ой максат менен ушул баш-каш болуп аткан бул жерде Мустапа кылажыбыз, бул жакта каш болуп аткан талай дамылабыз, Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул Мустапа кылажыбыз дагы себеп болуп, ушул Жаулы айылынын тургундары акча чогултуптур. Биз дагы кайдыгер карабайлы, себеби пайгамбарыбыз куттук хадисинде айтат, мусулмандар бир дене сыяктуу. Өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга кааламайынча ал толук момун болбойт. Ал толук момун болмойынча бейишке кирбейт. Буну Аллах Таалам өзүнүн ыйык Куранында дагы иннамал муъминуна ихва, акыйкатта мусулмандар бир тууган деп айтты. Ушул дагы биздин бир тууганыбыз, акыреттик кыяматтык жакыныбыз иншалла. Сиз жардам бербей турган болсоңуз, сиз карылашпай турган болсоңуз, биз карылашпай турган болсок, биз жардамдашпай турган болсок, анда бул ааламда инсандар бири-бириге мээримдүүлүк кылбай турган болсо, ырайымдуулук кылбай турган болсо, Аллах Таалам өзү айтып жатпайбы? Жердегилер бири-бирине ырайым кылмайынча асмандагылар жердегилерге ырайым кылбайт деп. Эгерде биз бири-бирибизге мээрим төгүп тура турган болсок, Аллах Таалам күнөөсү жок периштелерге мактайт экен. Көрдүңөрбү? Менин пенделерим бири-биrini жакшы көрүп атат. Бири-бирине мээримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлик, кайрымдуулук кылып атат деп иншалла. Ошол Аллах Таалам мактаган, периштелердин алдында макталган инсандардан кылсын бардыгыбызды. Мына Мустапа кылажыбыз дагы азыр иште сүйлөп койсун иншалла, канча чогулду. Али ажы, биринчиден зыяраттарыңыздар кабыл болсун. Аллах Таалам байтылакыда кылган дуаларыңыздар иншалла кабыл болсун. Ушул жерде баардык ушул жакшылыкка кол сунуп, ушул биздин айылыбыздагы ушул жердешибизге, бир боорубузга жардам берип аткандардын бириге миңге түмөн кылып берсин. Алла Таалам иншалла кайтарып берсин. Биз дагы ушул эмени карап турбай, кичине кошуналар менен кышка чейин ушу үйдү бүтүп калсын деп аракет кылып, кичинеден акча чогулттук эди. Азыр ушу айылыбыздан 55 000 акча чогулду. Машалла. 55 000 акчаны иншалла кыяматта иншалла ушул акча бергендерди бир илимин кылып, акыретте баштарга саябан кылсын кыяматта. Акыретте ушу баардыгыбыз чогуу, ушу жамаат, ушу акча берген жамааттар баардыгыбыз чогуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында Фирдаус жаннатында бирге жүрүштү насип этсин иншалла. Мына сизге элдин аманатын Аллах Таалам разы болсун. Эми өзү оң кол менен алыш керек эле. Кичине бир кырсык болуп, биз дагы кичине бир абайра болуп калдык эле. Аллах Таалам баардыгыбызга тынччылык берсин машалла. Мустапа кылажыны өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери, жаштыгынан бери өмүрүн динге арнаган. Эми көп жерде айтпай жүрөт, жашырын кылып жүрөт, купуя кылып жүрөт, бирок дуалдын да кулагы бар дейт. Биз да угуп жүрөбүз. Канча жетим жесирлерди өзүнүн жоопкерчилигине алып, алардын кийим кечектерин, тамак аштарын берип жүргөн ажыбыз болот. Элибиз сыймыктанган ажыбыз болот. Биз эле эмес, Аллах Таалам сыймыктанса керек, пайгамбарыбыз сыймыктанса керек. Себеби пайгамбарыбыз жетимдердин башын сылаган эле. Кимде ким жетимдин башын сылай турган болсо, аларга пайгамбарыбыздын сүйүүсү болот, Аллах Тааламдын рахматы болот. Бул ушундай адам. Аллах Таалам разы болсун. Эгерде ушундай адам чыгып, элге кичине бир түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, ушул акча дагы чогулбайт эле. Кайсыл иште бир жакшы инсан боло турган болсо, караңыздар, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен ушул Мустапа кылажыбыз болуп, мына 55 000, 60 000ге жакын акча чогулуп атат. Аллах Таалам кабыл кылсын. Мына
материалдарыбыздын жарымы чоңолуп калыптыр иншалла. Калганы дагы бир аз көмөктөшүп жардамдашып койсоңуздар иншалла Кудай буйруса ушул окуя жайыбыздагы үй заманбап болуп, эл катары болуп, ушул үйдө жашаса, ушул жерде ибадат кылса, дуа кылса иншалла сизи бизге Аллах таала макыретте кыямат күнү кор кылбайт. Аллах таалам үйсүз кылбайт, бейишсиз кылбайт иншалла. Сизи биздин ордубуз улуу Фирдавс бейишинин төрүндө болот иншалла. Ушул коңшуларыма жардам кылсам, Кудай буйруса мен кыямат күнү пайгамбарыбыз менен коңшу болуп калсам деген аруу тилек менен ушул чыккан Мустапа калачыбыздан дагы ушул коңшуларынан дагы Аллах таалам ыраазы болгон болсун. Аллах таалам кабыл кылсын. Деги эле Аллах таалам бардыгыбызды ушундай бир жакшылыкка себепчи кылсын. Себеп пайгамбарыбыз айтты: "Ад-дунья мазаратул ахира." Бу дүйнө акыреттин эгин зары туугандар иншалла. Кыямат күнү сүйүнүчүбүзгө, кубанычыбызга, бейишке кирүүбүзгө себеп боло турган ушундай амалдарды кылууга Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ушул иштин башында турган Мустапа калачыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз иншалла. Кудай буйруса сиздин дагы келечегиңиз кең, мына балдарыңыз дагы элдин кызматында жүрөт, өзүңүз дагы элдин кызматында жүрөсүз. Кудай буйруса элдин кызматынын артында Аллах тааланын ыраазылыгы бар, Аллах тааланын сүйүүсү бар. Ар бир адамдын айшатасын, ар бир адамдын атасын ушундай кылсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.